Қатарына қошпойды. Бұл ақидабыз мына ушул дүниеде дағы, ақиретте дағы біз қошылбайбыз. Ошон үчүн биздин кабырларыбыз бөлөк болот алардыкынан. Бир акмак бир өлүп калса, мусулман эмес, апарып биздин кабырга койгусу келишет. Биз жок койбо деп айтабыз. Жок, бул кыргыз го, жок, кыргыз орус деп бөлүнбөйт мазар. Мазар мусулман эмес деп бөлүнөт. Бизде демократия. Biz köpçülük musulmanlarımız, biz başka birinin koyuluşun kalabayız. Oşun için darıl harpka barbağıyla kolunların ilacı oluşunca değil. Dostlarına musulman bolsun değil. Alemez giyim satıp alganda, başka kılganda, bir nese kılganda dağı musulman adamdan satıp algan hareket kılış gerek. San teknik işledesin, başka işledesin, aparıp gayri dinde dep gel işledesin, bunlar çakış kıladı dep. Geçe bir aytat. Janagıda terezen jaba turgan, burgu sırtına jaba turgan jana aynekler, mында temirler. Burap jabıp koysun, burap açıp koysun. 3 firma var eken deydi, ekөө gayridin, biri musulman eken deydi, özü kırgızbay eken deydi. Barsam aytты deydi, bardı koşak var, biri koreys, biri orus deydi, musulman emes deydi, değil mi? Biz ulutqa bölböyüz, biroq tuğançılık mamile. Bardı koşal ökönө barat deydi, bizden kıyınlat deydi, biroq biz oşulurdu öyle kılabız deydi. Ne koşuntesiңер deydi, şunday öyle şunday. Sen santexnik alып келе турган болсоң, башка устап келе турган болсоң, башка ала турган болсоң, эмнеге диндеш бир тууганы алып келбейсиң? Туура беркин алып келген зыян эмес сага. Бирок сенде виждан деген болуш керек го. Сенде жүрөк деген болуш керек ичине. Ичип атканда эмнеге сен мусулмандыкты ичпей башка бирөөгө ичесиң, ага жардам бересиң сен? Сен шербет ич. Коланы ичпесең, ал ол жөөттүкү. Сага жакшылык каалаган жери жок. Кийим сатып алсаң, ошо мусулмандын колуна сатып алсаң, ошого садака болот, анан сен совуш кылган болосуң. Бир мусулмандын үйүнө бир нан колуптап барганга себеп болосуң сен. Спорт магазин ачып атабыз дейт, бүт ошо мусулман эместердики экен дейт. Жок, ошо мусулмандарды алыш керек барып. Мен өзүм баштап алып элдерге айтып берем. Ошого жанталашым дайыма. Чоң магазиндерге барсаң, бир магазиндер бар, билесиңер, гайри диндердики. Эмнеге ага киресиң сен? Ошондой эле товар башка магазинде ошого кирсең, сенде кичине гыйрат деген болуш керек, кызганыч деген болуш керек. Сен акчаңды топтоп башка жака алып кетип калат кээ бирөөлөр, магазин ачып алып биякта. А сен акчаң биякта кала турган болуш керек. Сен мамлекетиңе салым кошкон болосуң эгерде акчаң биякта кала турган болсо. Кээ бир магазиндер жөөттөрдү алып кетет, жөөтстанга өздөрүнө. Апарсаңа бомба даярдайт. А сен бир кыргыздыкын, бир өзбектикин, бир мусулмандыкын алсаң, ошол жерде кала турган акчаны. Ошол жерде калат, ошол жерге үй салат, асфальт кылат, башка кылат. Мектеп салат, бизнес кылат, а сен өзүңө пайда. Ал-вала вал-бара акида ушундай бизде. Кудай үчүн жакшы көрүү, Кудай үчүн жаман көрүү деген. Анан дагы бир маселе, ылдый намаз окусам, демеле жай намаз бут сасыйт, чыбоо сасыйт. Ал шииттердин эчи түшүндө алар бутун жуубайт, намаз атат минтип эле. Биздин мечиттер мындай болбош керек. Тура келип укпай эле кайра кетип калат, буттарды жууш керек. Сүннөт ушундай. Пайгамбар алейхиссалам айткан, атраф деп коет, колдорду бутта таза жууш керек. Кичине кулlardan кошуп жуу нарака. Мурдум ачып саждага барып, уялдын башын берте көтөрө бергенден, жарылып кетейин деди. Дагы биякта окуп билинбейт экен. Жууш керек, пайпактарды жууш керек. Мусулман бутандай болбош керек. Шейх Шамил Чеченияда чоң илгери көтүп кеткен мужахид. Ошол бир генерал келип бактанганда биз маданиятыбыз деген. Дегенде айткан, сен радио бирөөнү чакыр, мен бирөөнү чакырам деген. Чеч бутун деген. Бутун чечсе буту таптаза, масын ичинде. 5 бал жуйткандай. Байтамас таптаза. Чеч десе беркиники болсо буту чирип кетиптир. Орустун солдатыныкы. Сен үйрөтөсүң бизге маданиятты. Ошон үчүн биздин бутта таза болуш керек, урматтуу бир тууганым. Атайын жуу, маани бер. Сен сатып алган боюнча патинкең жытылмай жуубайсың. Жок, патинкеңди деле жууп кулорго салып ичине кургап койсоң, болот, урматтуу бир тууганым. Патинке дагы жуура, пайпак жуулгандай. Илгери бирөө келин алыптыр. Палеттерек кайнен экен. Анан келин тың экен да, жана туз кап болот, биле туз баштык. Туз баштык өмүр жуулбайт экен алардачы. Ал келин тузду төгүп жууп илип койсо, тоба кылайын, туз баштык жуулат таң калып. Ошол сыңарында кээ бирөө патинке жуулат деп таң калат. Жок, патинке жуулуш керек. Түшүнүктүүбү тууганым? Бутуңу самында күнүгө бир мал маани берип, биякыны байпаң алмаштырып келген, уят болот мындан нерсе. Мечиттер качан көрсө сасык. Айрыкча талип илимдердики эч буттар андай болбош. Тырмактар өспөш керек, жарылган жерлер жанагыдай таш менен жууш керек, мындай кылып. Мына чыканактарды жууш керек.
Biz aytmasak biri aytpaydı. Көп адамдар ушунуздан жийиркенет бизден. Кээ адамдар офиске келип алат, пайпага чирип кетейин деген. Аркасынан жанагыдай эме менен өзүн жууп чыган. Келди менин бут сасык экен деп, андан кийин дагы бирөө келет да. Öyle çuvağacı ölüp kalgan eken dep, ana men ne kılam, özüm jууp чыгам ошонун баардыгы. Андай болбойт тууганым. Батеңкеңи жуу, пайпагыңы жуу, ыштаныңы кара, анан өзүңө кел. Тазалык динибиздин негизи жарымы деп атабыз, анан биздин тазалык тетири болуп атат да. Ишенбесең аякка сажда кылып көр, этекке сажда кылып көргүлө. Жарылат мурдуң, ачышып кетет. Көзүң дагы тунарып кетейин дейт. Айтпайын деп аттым элем, айтылып кетти.